Ассаламу алейкум, ардактуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Достор, бүгүн силерге шаарга өтө жакын жерде жайгашкан Тагыраагы Фуркаттан мына ушундай мансарт түйүндөгү сатылуучу үй боюнча маалымат берейин, достор. Көрүңүздөр. Бүт бардыгы бар. Келесиздер, жашайсыздар туугандар. Видеону аягына чейин көрсөңүздөр, мен силерге биринчи келүү жолун түшүндүрүп, анан кеңири маалыматтан берем туугандар. Эми келүү жолун түшүнүп алыңыздар. Караңыздар, эгер силер шаар тараптан келсеңиздер, мына аркадан чыгасыздар. Фуркаттын центрине карап болгону 1 километр деле жүрүп келесиздер. Оң тарапта мына Дубай кафеси, ар жагына глобус жайгашкан. Ошондон өткөндө эле бул жер металл центр. Мына ушул көчө менен чыгып барасыздар. Ал эми силер алай тараптан же өзгөн тараптан келсеңиздер, кругойдон өтүп келе жатканыңыздарда оң тарапта мына ушул мечит ориентир алыңыздар. Ошонун жанындагы эле көчө менен 150 метр чыгып, оң тараптагы биринчи көчө менен туугандар 50 метр кирип барасыздар. 50 метр түшүп келгениңиздерде сатылуучу үй мына ушул сол тарапта жайгашкан туугандар. Сырткы заборлору пескалоктон болгон, мына хай-тек стилиндеги дарбазаларды орноткон. Көчөсүндө эле көрүңүздөр. Жакшы, жүрүңүздөр. Бисмилля деп эми силерге үйдүн ичин бир сейре көрсөтөйүн. Машалла, караңыздарчы туугандар. Мына ушундай жалпы аянты 100 соток тейлеген мансарт түйүндөгү 2 кабаттуу үй. Бүт шарты бар экен. Мына караңыздар. Дарбазадан киргенде эле ошол жака сонун кылып гүлдөрдү эгип койгон. Шөшкөлөр, бул жерде газдын шөшкөлөрү орнотулган. Мына ушундай. Бул жагында сырткы санузел экен. Ушул тараптан силерге баштап көрсөтүп берейин. Мынакей туугандар. Бүт кафелденип, бул жагы панелденип, раковина бар, унитаз бар. Раковина, душ, бул жагы болсо стиралка, анан аристомдор деле бар экен. Көрүңүздөр, Жакшы, өтө сонун. Бул үчө чогу мощный кылып салып тургун деле көрүңүздөр. Навестерин көрүңүздөр туугандар. Бул жагы, бул жеринде грант бар экен. Суу чыгат экен, караңыздар. Бул шаарга карайт экен туугандар. Бул биринчи гранты. Бул жерде экинчи грант бар экен. Ал мына ушул айылдыгына карайт экен. Тагыраагы баш булакка караса керек. Кыскасы 2 грант бар. Биринде суу жок болсо, экинчисинде сөзсүз болот иншалла. Мына бул жагы так, котел деп коебузбу? Мына ушундай умный печкаларды орноттур туугандар. Целый мына ушул үй жылыйт. Көмүрдү салып койсоңар, бир күндө бир карап коесуңар туугандар. Жакшы, өтө сонун. Бүт шарты бар экен. Жүрүңүздөр, эми бул жагын көрсөтөйүн. Мына ушул экинчи гранты, суу чыгат экен. Машалла, будан деле суу чыгат экен, достор. Мына сырткы так сөрөлөрү. Жүрүңүздөр, эми силерге ичинен көрсөтүп бир сыйра маалыматтан берейин. Бисмилля деп киргенде эле туугандар, караңыздар. Узундан кеткен коридор. Мына бул жака батарейкаларды орноткон. Терезелер пластиктен бүт бардыгы. Мына ушундай. Караңыздар, ремонтун алган. Өтө сонун. Свет жандырайлы. ТВ зонасы бар. Бул жагында Wi-Fi'лар бар экен туугандар. Бул жагы ашканасы. Мына холодильник, бул жагында раковина, газ плита, газ бар. Мына вытяжкалар деле бар туугандар. Бул жагында стол сулар койгон кеңири. Мына ушунун асты бардыгы теплый пол. Мына ушул жерге чейин бардыгы теплый пол экен. Көрүңүздөр, өтө сонун. Экинчи кабатка мына ушул тараптан чыгып барасыздар. Силерге биринчи кабатын көрсөтөйүн. Биринчи кабатында мына ушундай 3 бөлмөсү бар экен. 3 эшиги бар экен. Так, бисмилля. Бул жагынан баштайлы. Бул зал. Конок бөлмөсү туугандар, караңыздар. Ремонттун абалы жакшы. Ремонт кылыштын кереги жок. Көрүңүздөр, бул жагында бир чоң пластик терезелер бар экен. 2 батарейкасы бар экен, достор. Өтө сонун. Мына теплый полдун бир эмес 2 датчиги турат. Эми бул жагына кирели туугандар. Мынакей, бул экинчи бөлмөсү, аябай кенен. Батарейкалар бар. Мына ушундай. Жакшы, эми жүрүңүздөр. Мына ушул үчүнчү бөлмөсүн көрсөтөйүн силерге. Мынакей туугандар, бул жагына склад кылып коюптур. Магазин снос болуп, ошол магазиндин буюм тамдарын ушул жерге алып келип коюптур, кыскасы. Мына. Ал жагы кладовка экен туугандар. Парданын аркасы. Жакшы. Эми жүрүңүздөр, эми силерге мына ушул экинчи кабатын көрсөтөйүн туугандар. Мына ушундагы чыгып барасыздар. Мына көрүңүздөр. Мына ушундай жыгачтан өтө сонун кылып тепкичтерди жасаган. Охо, машалла, караңыздарчы. Мына туугандар. Целый ушундай пластиктин терезелерди койгон. 1-2 батарейканы орноткон. Бул жагында мына ушул сырт Тагыраагы дворду дарбаза тарапка караган терезеси бар экен.
гүлдерді қойып қойған. Мына ушундай мощный туғандар. Мощный мага жақты. Мансард үйіндегі 2 қабатты үй. Бұл жағында жалпы 3 бөлмесі бар. Екінші қабаттың өзінің санузел ажатханасы бар екен. Жүріңіздер еме, сіздерге мына ушул жақтан баштайын. Мінекей, бұл жағы спальный бөлмесі. Көріп қойыңыздар туғандар. ТВ зоналары, мына ушундай саналып шкафтарды жасатып қойған. 2 терезесі, 2 батарейкасы бар екен. Так, жақсы. Мына асты плита басылған туғандар. Бірінші қабаттың, екінші қабаттың ортасында плита басылған. Ешқандай басқанда немеген үндер шықпайды туғандар. Мына бұл детский бөлмесі, күн беттегі терезесі, пластик, бір батарейкасы бар. Жақсы, еме жүріңіздер мынау. Так, 3-ші бөлмесі ол да бұл. Бұл жағдағы бір детский бөлмесі екен. Мінекей, пластик терезелерде. Сасы өте сон туғандар. Келесіздер, жашайсыздар, машалла. Бұл 2-ші қабаттың санузелі. Мінекей. Раковиналар бар, аристон бар достар. Бұл жағы душкен. Мінекей. Ал эми бұл тарабы болсо, так, унитаз ажатханасы. Ушундай бир терезеси бар экен, форточкасы. Так, теплый пол бар экен туғандар бұл жерде дагы. Ушундай. И бұл жерде теплый пол бар экен туғандар. Ошону эске алыңыздар. Жакшы. Кызыл китеби бар туғандар. Китептер бары так, документтери так. Келесіздер, жашайсыздар. Газ бар, су бар, свет бар, интернет бар. Шаргада жакын болгону 1 километр туғандар. Тағы нені айтайын туғандар. Так, канализация бардығы центральный, мына ушундай, өтө сонун туғандар, өтө сонун. Шаардан мисалы 3 комнаталгыча мына ушул үйдү алганыңыздарды мен сунуштайм. Басына келсек, басы $130,000 баланды, дагы туғандар содасы болот. Төмен эс номерин калтырып коем, ошого чалып байланышып сатып алсаңыздар болот туғандар. Көрүңүздөр. Өтө мощный үй чыкты туғандар. Ушуну колдон чыгарбаңыздар.